Шайлоо 2021. Равшан Жээнбеков талапкер болуу үчүн БШКга арыз тапшырды. Абактагы оппозициячы саясатчы Равшан Жээнбеков парламенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Бүгүн 12 октябрда аны БШКга абак кызматкерлеринин коштоосунда алып барышты. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Жээнбеков шайлоого бир мандаттуу округдан катышууга ниеттенип жатканын, аны каттабай коюуга себеп жок деген пикирин айтты. Равшан Жээнбеков андай кооптонуу деле жок. Эгер мыйзамды бузса каттабай коет, башка учурда катташы керек, бир мандаттуудан да оппозиция барышы керек. Таза шайлоо бир гана учурда болот, эгерде оппозиция парламентке келе турган болсо, деди. Саясатчы Бишкек шаарынын Ленин районунан талапкер болууга арыз тапшырды. Булак Азаттык. Равшанбек Сабиров президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 21-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Сабиров Равшанбек Азатович эйлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, тийиштүү жарлыкка Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон. Булак кабарчы KG. Сүйүн Өмүрзаков иштен кетип министрге жаңы орун басар дайындалды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматтан кетти. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Өмүрзаковду узатуу иш-чарасы болуп, ага президенттик администрациянын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Адилет Жанузаков, ички иштер министри Улан Ниязбеков, министрдин орун басарлары, башкармалыктардын башчылары катышкан. Анын ордуна буга чейин ИИМдин кадрлар башкы башкармалыгын жетектеп келген Адыл Бийбосунов дайындалды. Сүйүн Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары кызматына 2016 жылдын июнь айында келген. Ага чейин 3 жыл ИИМдин Ош облусу жана Ош шаары боюнча ички иштер башкы башкармалыгын жетектеген. Булак Спутник KG. Эрулан Көкулов, мени сатылдың дегендер, өз башым өзүмдө. Ынтымак партиясы менен депутаттыкка аттанган журналист Эрулан Көкулов өзүнүн дарегине айтылган сындарга видео кайрылуу аркылуу жооп кайтарды. Азыр менин колдоочуларым 3 тарапка бөлүнүп калды. Биринчи тараптагылар сатылдың деп мени жаман көрүп калгандар. Экинчи тараптар жөн эле койсоң болмок. Үчүнчү тараптар мени туура түшүнүп колдогондор. Мен кандай чечим чыгарышты өзүм жакшы билем, деди Көкулов. Булак Аргумент KG. Анжелика, мурунку депутаттар уялганыңардан кайра шайлоого барбай эле койгулачы. Өрчү Анжелика саясатка аралашпай турганын билдирди. Бул тууралуу ал жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Жакындарым, күндө сиздер менен ой пикирим менен бөлүшөм, кээде даттанам, кээде акылдашам. Бүгүнкү таң өзгөчө атты, себеби көптөгөн акыл калчулордон соң бир чечимге келдим. Саясий жол бул меники эмес, мен элдин көйгөйү менен саясаты жок чуркап иштейм. Андан көрө саламаттыкты сактоо, маданият, билим берүү, спорт жаатында активдүү волонтер болом. Шайлоого аттанып жаткан 7 партия менен жолуктум. Алардын үчөөсү мени 100% депутат болосуң. Алдыңкы каалаган санды танда деп сый көрсөтүштү. Баалайм, алкыш айтам. Бирок бири дагы мен уккум келген сөздөрдү айта албады. Эл үчүн деп сөз баштай албады. Мурунку депутаттар уялганыңардан кайра шайлоого барбай эле койгулачы. Суранам, бирөөң дагы эл менен жолугушууларды 6-10-5 жыл аралыгында шайлоо бүткөндөн соң жасабадыңар. 20 жылдан бери агитацияларды ырдап жүрүп, элге берген антыңарды жатка билем. Элге жалдырап келип кайра керсейсиңер. Элдин маселесин чечүү үчүн барып, байлыктары менен жарышып акыйнеге айтышат. Жүзүнөн тааныбагандар кээде болбогон темаларды сунуштап, иштеп жаткан кебете түзүп коюшат. Деги карапайым элдин маселесин чечкендерин көрбөдүм. Кооз сүйлөп, кооз жашоого умтулгандардын заманы качан бүтөт? Эл өзүнө өзү кам көрүп келет. Кичи бизнестер эптеп жан багууда. Аларды колдогон эч ким жок. Кичи бизнестер элге жумуш берип, экономикага көп каражат алып келет. Бүгүн элде мотивация жок. Эптеп сүйрөлүп кыймылдап жатышат. Кара булут каптагандай эле каардуу кабактар менен шайлоого аттангандарды көрүп, кимиси кыйын, эмнеси менен кыйын деп карап башымды мыкчып отурам. Ажоозун иши алдыга кетиши үчүн ага ушакчы, кошоматчылар эмес, кыргыз кыйналганда күчкө толгон, билимдүү, өжөр, пандемиянын баатырлары, жаш муун керек. Сатылбай элим, бөлүнбөй элим, акчасыз шайлоого барып добуш бер, бийик бол, сатылбагандарды танда, алардын катарында жүрөгүң менен бол. Таза шайлоо болсун десең, өзүң таза бол делет билдирүүдө. Булак Аргумент KG.